Саламатсызбы, ошо биздин чакырганыбызга келип, маекке акыл болуп келип бергениңизге ыраазычылык айтабыз. Эми биринчи суроо сизге. Ушул мына Кыргызстан боюнча өткөрүлүп жаткан бир чоң окуя болгон турат, саясий окуя, парламентке жаңы депутаттар тандалып, шайланып келүү алдында турат. Анан сиз эмнеден улам ушундай чечимге келдиңиз? Талапкер болуп катталуунда өзүнчө себеби болсо керек. Партия тандап алууда оңойго турбайт. Ушул багытта сөз кылсаңыз алгачы. Анан шайлоочуларыңыз менен, эл журт менен саламдашып алсаңыз болот да. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу шайлоочулар. Мен сиздерге кайрылайын дегенмин. Ошо 30 жылдан берки келаткан тагдырыбызды элдер айтып жатат, кандай акыбалга келдик, ушундай акыбалга кантип жеттик деп. Ушул шайлоодо мен ойлоп атам, элдин деңгээли абдан эле көтөрүлүп калды, туура тандайт деп ушул шайлоодо ишенем. Сиздердин партияга кандай баа бересиз? Сиз кантип ушул партия менен кызматташууга кандай жол менен барып калдыңыз? Бул Багыт партиясынын негизи мен түптөөчүлөрүнүн катарына кирем. Ошол кезекте бул партиянын пайда болгонуна 8 жыл болсо дагы бир дагы жолу шайлоого катышкан эмеспиз. Анткени мурунку шайлоо системасын билесиңер, абдан көп акча талап кылып, золотой дегенде чыгышкан, миллионду төксө, Күрөө төлөш керек болгондо 5 миллион болчу, Күрөө 5 миллион, ар ким талапкер байыраак ким миллионду төксө биринчи орунда келип, ким акча көбүрөөк төксө биринчи орундарга келип, көп добуш алгандар болсо артта калган да. Акчасы жок болсо, бирок баягы дарымети күчтүү, билими, акылы жетип турса дагы артка орунга туруп калганы өкүнүчтүү болуп, нааразычылык жараткан эл ичинде. Алдыңкы орунда ошо бай адамдарды өзүлөрүнүн добушу менен өткөрүп берип, өзүлөрү артта кала берген да. Ошон үчүн жанакындай парламентке дагы катуу сөздөр тийип, бул жака ар түрдүү мындай кишилер калып калды, билимдүүлөр келбей калды деген сөз, нааразычылыктар абдан көбөйдү. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жолку шайлоого Багыт партиясы акчалуулар эмес, ушу добушту ким көп алса келет дегенине байланыштуу ушул шайлоого катышууга белсенип бул шайлоого акчаң анчалык көп акчаң болбосо деле, аз деле болсо акча деле табыш абдан кыйын экен. Айдан айга, айлыктан айлыкка жашаган кишилерге абдан эле оор. Ал тургай кичинекей жана календарь деп атпайбыз, календарь деген чыгарыш деле оор экен. Шаарды карасак азыр чоң баннерлер тагылып турат. Алардын арендасы эле бир канча миң деп турат экен, бир күндө 1000 дейт, бир айына 30 000 дейт. Кээ бирлер андан дагы центрде болсо ошондой экен. Бизде болсо андай мүмкүнчүлүк жок. Бирок ойлойм, бизди эл деген түшүнүп калды ушул шайлоодо. Аларга эмес, алардын ушул биздин партия болсо акча жоктугуна байланыштуу ушу Facebook аркылуу, соц тармактар аркылуу иштеп жатабыз. Ошол элдер деле ал жака көп кирип карап келип атат го деген ойдобуз. Ошон үчүн биз ошол жака басым коебуз. Миллиондогон акчаларды чачканга биздин партияда шарт жок. Анан мен негизи эле ойлойм, анча акчаны асмага чачкандан көрө жетишпей аткан элдерге бөлүп берип койсо абдан жакшы болот эле. Же кредитин төлөй албаган адамдардын кредитин төлөп берип койсо деп соопчулук болот эле деп ойлойм да. Бирөө тамакка жетпей ыйлап отурса, бирөө 5 миллион, 10 миллионду ушу шайлоого көчөдөгү илип койгон кагаздарга чачканына мен жүрөгүм ооруйт. Эң негизгиси Кыргыз Республикасынын жарандары менен иш алып баруудагы Жогорку Кеңештин теориялык укуктук негиздери деген теманы тандап алып, ошол боюнча жактадым. Анткени мен Жогорку Кеңеште 95-жылдан бери иштедим, бирок ал жерден ошо чоңоюп да кеткен жокмун. Болгону эң өзүмдүн оюм боюнча жанагы бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун деп, ар ким өзүнүн билген ишин кылыш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн мен ошол жерден билген ишимди кылдым. Биринчи экономический образование болгондон кийин мен биринчи 6 жыл бухгалтерияда иштедим. Андан кийин юридикалык билим алгандан кийин Жогорку Кеңеште соц отдел деп коет. Ошол жерде 15 жыл. Андан кийин болсо 3 жыл
каттар жана жарандарды кабыл алуу бөлүмүндө иштедим да. Мага ошол каттар жана жарандарды кабыл алуу бөлүмүндө отургандагы абдан чоң таасир берди да. Анткени ушул каттарды кабыл алып атканда, ошондо келген каттарды окуганда, ошол жердеги каттар менен кайрылуу адамдардын эч бир суроо талаптары, кайрылуулары кароосуз калбаса дагы биринен жогорку кеңештагы тиешелүү жактарга жиберет. Алар кайта шаблон боюнча кайта жооп беришет. Анан ошол маселе чечилбестен кала берип, бир эле кишилер 5-10 жылда ошол эле бир эле маселе менен кайрылып, оорулуу болуп калган кишилерди көрдүм. Кээрлерди көрүп дайым ыйлачумун алдырбай каттарда. Анан ошондон кийин ушул теманы алып, ушунда сиз баягы өзүңүз адис катары эле эмес, өзүңүз ушул Кыргызстан жараны катары, бир мекенчил жараны катары жөн эле эмес. Анан жүрөгүңүз ооруп, элдин жанагы мен азыр элестетип атам, жөн эле каттар эмес да. Канча жылдан бери чечилбей аткан көйгөйлөр, бир турмуштук бир ар кандай тагдырга туш келген үй бүлөлөр, ушундай бир айласы кетип калганда анан барат да. Эгерде өзү эле чечип алса ошол маселени, анда жогору жакка чейин жетпейт эле деген дагы ой кетет да. Анан сиз балким биз көрүп эле жүрөбүз. Мындай каттар келгенде деле унчукпай эле көз жасында калтырып, же болбосо менин милдетим ушул жетсе жетпесе дагы отуруп, ошол бир эле бөлмөдө, бир эле кабинетте майын алып, бир элдин деле ыраазычылыгын албаган адамдарды көрүп атабыз. Анан сиз ушу азыр дагы эмоцияңыз менен ушундай бир жүрөгүңүз менен айтып берип атасыз, элестетип ошо өткөн күндөрдү биз дагы байкоо жүргүзүп атабыз. Анан эгерде сиз ушу депутат болуп барып калсаңыз, эмне маселе менен иш баштайт элексиз? Кандай бир долбоорлорду алып чыгып, же болбосо мыйзам чыгаруу ишине аралашасызбы? Ошол боюнча дагы сөз кылсаңыз. Сиз абдан жакшы суроо айттыңыз. Мен ошол эң биринчи жана айтпадымбы, ушул именно жогорку кеңешке барганда эмнеден баштайт элеңиз деп. Мен ошол жанагы кандидаттык ишинде ошол жанагы айтылган жарандардын кайрылууларын карап, ошолор жоо маселеси чечилбей калганда, ошол адамдардын жоопкерчилигин караш керек деген маселелерди 7-8 пункттан турган маселелерди көтөрдүм да. Ошондон башташ керек деп ойлойм. Ошол жерде иштеген адамдардын да жоопкерчилиги болуш керек. Жарандарды кабыл алганда дагы туура кабыл алып, ошол жерде жөнөкөй эле референттерди отургузуп коюп, андан кийин ошолор эмне деп жооп берерин билбей элдерге отургабай, ошол жерде жарандарды кабыл алуу, каттарды кабыл алуу бөлүмүндө анык тажрыйбалуу юристтер отуруп, ошол эле жерден жооп берип, алардын туура багыт берип, маселелер чечилгендей кылып, ушул жакка келип, ар кайсы райондордон келип, областтордон келип, оора болбогондугуна жардам бериш керек деп ойлойм да. Анан маселелер, адамдар эмнеге жогорку кеңешке кайрылышат? Жогорку кеңеште деген мыйзам чыгыш керек. Адамдар жогорку кеңешке акча сурап келбеш керек, мектеп салып бер деп келбеш керек, бала бакча салып бер деп келбеш керек. Мен ойлойм, ошол маселелер өкмөт тарабынан чечилбеген үчүн ошол жакка келишет да. Мыйзамды ошон үчүн ошол маселелер жеринен чечилиш үчүн мен дагы ошол сунушум бар болчу. Партиялардын ошол жерлерде өзүлөрүнүн өкүлчүлүктөрү болуп, ошолор аркылуу алар алып, андан кийин алар жогорку кеңешке жеткирип турганса дагы жакшы болот деле деп ойлойм да. Анткени жол расход деле кыйын, адамдардын жумушсуздук бизде күч алган, айлыктары айылда иштегени мугалимдер менен эле врачтар иштейт, башкалардын бир жылда бир эле картошка өстүрсө, күзүндө эле ошонусун сатса, же өрүк учса, ошону сатса эле адамдарда акча болот. Эми ушул биздин маегибиздин соңунда сизге эркин микрофон берели, шайлоочуларыңызга карата. Анан ушул Багыт партиясынын катарында сиз менен кошо катарлаш болуп турган коллегаларыңызга, деги эле атаандаш болуп турган башка дагы бир 21 партия турасыздар. Партиянын талапкерлери, алар да үмүт кылып, аракет кылып, иштеп эл арасында жүрүшөт. Кандай бир каалооңуз бар, кандай кайрылууңуз бар? Ошо мен кайрылуум мындай: кымбаттуу кыргыз элим, кымбаттуу шайлоочулар, бул жолу талапкерлерди туура тандап алышат деп ишенем сиздерди. Анткени эчен жолу жаңылдык, эчен жолу мүдүрүлүк, эми
бара бара көч түзөлөт дегендей кыргыз элин дагы ушул убакытка жеткенде туура тандап алат деп ойлойм. Ошондой биздин элдин деңгээли тандап алууга ушуга жетти деп ойлойм. Мурункудай эмес, азыр ким канча добуш көп алса өтөт деп атпайбы, ошон үчүн туура тандап алат деп ишенебиз. Бул жолу таза шайлоо болот деп ишенем. 21 партия шайлоого катышып атат. Анын баардыгына ийгилик каалайм. Ушу эл өзү тандап алсын, кимди татыктуу, ким татыктуу болсо ошосун тандап алат деп ишенем. Ийгилик баарына. Ошо шайлообуз тынч өтсүн. Азыр шайлоого үгүттөө иштери жүрсө дагы көбүнчөсү тынч эле болуп атат деп атышат. Акырына чейин тынч болуп, элдерибиз шайлоодон кийин дагы ошо баардык элдин тандап алганына туура кабыл алып, шайлоо бүткөндөн кийин митингдерге чыгып, жеңилгендер кээ бирлер чычалап дегендей ушундай болбосун. Ийгилик ушу шайлоо ушул жолу таза өтөт дегенге чын жүрөктөн ишенген үчүн ушул азыр баратам. Элдер болсо мени тааныгандар же көргөндөр, мен жана айтып кеттим, 3 жогорку билим алдым деп, 3 жогорку билим алганда 3 жерде ушу канча группалаштарым бар, иштешкендерим бар, чогуу. Ошолордун баары көрүп билип тааныгандардын баары негизи колдойт го деп ишенем. Анан ушул мага ишенсе, Багыт партиясына да ишенген деп эсептейм. Багыт партиясынын алга жылып өтүп кетишине каалап, тилек. Ушу элди дагы биздин партияга колдосун деп чакырып кетем. Анткени биздин партияда жаштар жана билимдүүлөр, бирок акча жагынан азыраак болгон адамдар экен, мага окшогон. Ошон үчүн силерди чакырып кетем.